Мен өрт өчүрүү куткаруу кызматында 10 жылдан бери иштейм. Бала төрөлгөндө ар бир ата эне элинин керегине жараган уулдардан болсо экен деп тилейт. Биздин кызматтан, өрт өчүрүү куткаруу кызматтан бүтүндөй кыргыз элинин үмүтү чоң, бизге ишенет. Бул кызмат абдан жоопкерчиликтүү. Албетте биз өрткө баратканда бизге дагы ар кандай ойлор келет. Жакындарыңды, үй бүлөңдү, балдарыңды ойлойсуң. Ошо өрт учурунда өзүгө кандай болот, ошо өрттөн кандай чыгабыз, кандай учурлар болот деп өрткө бараткан учурда баарыбыз ойлойбуз. Бирок бул кызматты мен өзүм тандап алгам. Анткени мен кичинекей кезимден бери элге жардам бергим келчү. Мен ошо тилеген максатыма жеттим. Мен өзүм кесибим менен сыймыктанам. Биз өрткө баратканда, өрт учурунда жана куткаруу учурунда бизде ар кандай учурлар болот. Биз ушундай элдерди куткарып чыкканда, элдердин бизге болгон ишеничин жана кубанычын, сүйүнүчүн көрүп, биз дагы сыймыктанып, мен дагы аз да болсо мекениме кызмат кылып атам, элиме кызмат кылып атам деп өзүмдүн кесибим менен сыймыктанам. Биз ушундай элдерди куткарып чыкканда, элдердин бизге болгон ишеничин жана кубанычын, сүйүнүчүн көрүп, биз дагы сыймыктанып, мен дагы аз да болсо мекениме кызмат кылып атам, элиме кызмат кылып атам деп өзүмдүн кесибим менен сыймыктанам. Акыркы учурларда өрт коопсуздугу азайбай көбөйүүдө. Анткени буга дагы элдердин кайдыгерлиги, өзүбүз дагы кичинекей балдарыбызды үйрөтсөк, жакшы жолго салсак, ушундай кырсыктар азаят беле деп ойлойбуз.